Audio Jungle. Ыйман гимназиясы 2021-2022 жаңы окуу жылы үчүн 8-класска окуучуларды кабыл алууну жарыялайт. Жаңы окуу жылына окуучуларды каттоо 2021 жылдын 10 августуна чейин уланат. 14 августта саат 10:00 Ыйман гимназиясында кыргыз тили, математика жана тарых предметтеринин жазуу түрүндө сынак өткөрүлүп, 15 августта аңгемелешүү өткөрүлүп, 16 августта гимназияга кабыл алынган окуучулардын тизмеси жарыяланат. Ыйман гимназиясы 2013 жылда Түркия Диянет фонду, Түркия билим берүү министрлиги жана Ош мамлекеттик университетинин ортосунда түзүлгөн протоколдун негизинде Ош мамлекеттик университетинин уставына ылайык ректордун буйругу менен Ордолуу Ош шаарында өз ишмердүүлүгүн баштаган. Ыйман гимназиясында мамлекеттик стандарттагы сабактар менен биргеликте төмөнкү сабактар окутулат. Улуттук тарбия, түрк тили, араб тили, дин таануу, диндер тарыхы, негизги диний маалыматтар, ислам укугу сабактары окутулат. Гимназияда окуучулар Түркия Диянет фонду тарабынан каржыланган жатакана 3 маал ысык тамак менен камсыздалат. Жатакана 2 бөлүктөн туруп, эркек балдарды 3 тарбиячы, кыз балдарды 3 тарбиячы 24 саат көзөмөл кылышат. Мамлекеттик сабактардын окуу китептери Ош мамлекеттик университети, ал эми дин таануу сабактарынын окуу китептери Түркия Диянет фонду тарабынан камсыздалат. Гимназиядагы класстар акылдуу доскалар менен жабдылып, ар бир класска интернет мамычалары тартылган. Гимназияда мамлекеттик программадагы сабактарды Ош мунун тажрыйбалуу мугалимдери, ал эми дин таануу сабактарын Түркиядан келген жана теология факультетин бүтүргөн мугалимдер окутушат. Гимназияда көп тилдүү билим берүү негиз алынган. Сабактардын көпчүлүк бөлүгү орус, англис жана түрк тилдеринде окутулат. Гимназиянын окуучулары республикалык олимпиадаларга активдүү түрдө катышып, көптөгөн ийгиликтерди багынтып келишет. 2019-2020 окуу жылында 4 окуучу орус тили, математика, физика жана география сабактарынан 1-2, 3 орундарды камсыздашкан. Ал эми 2020-2021 окуу жылында физика, кыргыз тили предметтеринен 2-3 орундарды камсыздап, республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрү болушту. 10-11 класстар жалпы республикалык тестке даярдалат. 2 жумада бир жолу сынамык тесттер алынат. Бүтүрүүчүлөр Түркиянын жана башка өлкөлөрдүн алдыңкы окуу жайларына акысыз окууга өтүү мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болушат. Сабактан сырткары учурларда спорттук маданий иш-чаралар, волейбол, баскетбол, футбол, теннис, тогуз коргоол, ордо, шахмат оюндары, айдын белгилүү күндөрүндө дин таануу сабактарынан жарыштар, атайын кечелерде концерттик программалар уюштурулуп, жеңүүчүлөр белектер менен сыйланат. Мындан сырткары, жуманын бир күнүндө окутуучулардын окуучулар менен болгон маеги, көркөм тасма көрүү кечеси уюштурулат. Окуунун алдыңкыларына, иш-чараларга активдүү катышкандарга акчалай сыйлык берилип турат. Ыйман менен билимди ширелиштирип окугуң келеби? Анда Ыйман гимназиясына кел. Катталуу үчүн документтер: туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү, 7-классты аяктагандыгы тууралуу аныктама, 3/4 өлчөмүндөгү сүрөт, катталуу дареги, Ош шаары, Курманжандатка Кичи району, Исанов көчөсү 77, Болжол Эрдем мечити. Төмөндөгү белгиленген номерлер аркылуу байланышсаңыздар болот. Эскертүү: бул жылы каттоо электрондук түрдө жүргүзүлөт.